Саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Бегим Алтыбаева адаттагыдай эле туура тамактаналы теледолбоорунун кезектеги чыгарылышында амандашып отурабыз. Акыркы экинчи чыгарылышта азыктар пирамидасы жана азыктардын 3 түрү, топтору тууралуу сүйлөшкөнбүз, маектешкенбиз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, үй бүлөңүздүн ден соолугун чын болуусун кааласаңыз, анда азыктар пирамидасынын 3 түрү, 3 тобунан колдонуп тамак даярдооңузду дагы бир жолу сунуштап кетмекчибиз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз аялдардын, балдардын, өзгөчө балдардын эң биринчи маанилүү 1000 күнүндөгү тамактануусундагы өзгөчө муктаждыктар тууралуу сөз болмокчу. Жана бизде бүгүн студияда коногубуз Кыргыз акушер-гинеколог ассоциациясынын президенти Аскеров Арсен Аскерович студиябызда. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Маекти баштаардан мурда Ысык Көл облусунун жергиликтүү калкы жана аялдарга суроо узатканбыз. 1000 күн тууралуу ой пикирлерин алганбыз. Анда эмесе кезекти интервьюга берели, андан соң маекти улантабыз. Мисалы үчүн эне менен баланын 1000 күнү дегенди уккансызбы? 1000 алтын күнү деп. Уккан бар, Ошондо кайсыл күндөр болуп калат ошондо? Эң маанилүү күндөр. Биринчи эң 1000 күн дейт да, биринчи. Ушуну айта албайт экенмин чынында. Эне жана баланын 1000 күнү дегенди билесизби? Алтын 1000 күнү. Кайсыл күндөр ошол үчүн кандай мааниге ошол алтын 1000 күн? Логикалык жактан алганда баягы төрөп жаңы биринчи ооз андырганда, то есть ошол эненин сүтүн биринчи алып тамактана баштаган деп ойлойм, а так толугу менен маалыматым жок экен. Боюңузда бар кезинде ошол врач сизге деген фолий кислотасын жазып бергенби? Муну деген мурдакы биринчи, экинчи төрөттөрдө жазып берген да, кийин болсо каным нормале. Ошондо сиз иштиңиз да фолий кислотасын убак сааты менен канча берилсе? Ошончо ичесиң. Мисалы үчүн энеси боюнда болгон кезинде өзгөчө кароого, өзгөчө тамактанууга муктаж экенин, өзгөчө витаминдерге, кошумча фолий кислотасына муктаж экенин билесиз да. Аларды ошол витаминдердин баарын алып ичип жүргөн, эми детальдарын мен билбейм. Арсен Аскерович, студиябызга дагы бир жолу кош келдиңиз. Интервьюда көргөндөй эле аялдардан, айымдардан 1000 күн тууралуу алардын ой пикирлерин жана билген маалыматтарын сурадык. Менин оюмча, жалпы эле биздин калк арасында 1000 күн деген термин көп жайылган эмес, маалымат аз деп ойлойм. Сиздин оюңузча 1000 күн термини азыркы учурда айымдар тарабынан, балким жалпы эле калк тарабынан билинип келеби? Бул тууралуу маалымат жайылганбы, жетиштүүбү, кандай ойлойсуз? Туура айтасыздар, бүгүнкү ушул термин 1000 күндүк өтө маанилүү мезгили, актуалдуу термин болуп келатат. Айрыкча биздин жерибизде, элибизде. Себеби илимпоздор мурун эле бул терминди сунуш кылган, илимий жактан көп маанилүү жагы далилденип көрсөтүлгөн. Анан ушунун уландысы болуп, эл арасында тарап атканы өтө маанилүү болуп саналат. 1000 күндүк өтө маанилүү мезгили бул 3 кичинекей мезгилдерден да турат. Өзүнчө биринчи мезгил ошо төрөлөлүк убагы 270 күнүт, же биз кыргызча айтканда 9 ай көтөрөт деген мезгили. Экинчи мезгили ошо 1 жашка чейинки 365 күнү, анан үчүнчү кичинекей мезгили бул 2 жашка чейинки 365 күнү. Демек, ушу 3 бөлүктөн турган 1000 күндүк өтө маанилүү мезгили деп саналат. Демек, ошондо эгер биздин айымдар, мисалы үчүн баласы, айымдар гана эмес, атасы жагынан, балким үй бүлөсү тарабынан баланын келечекте дени сак, акылдуу болуусуна шарт түзө турган күндөр дал ушул эң маанилүү биринчи 1000 күн экен деп айта алабыз, демек. Эгер бул жактан өтө маанилүү жагын карасак, албетте бул баардыгына тиешелүү, ар бир жаранга тиешелүү, урматтуу ата-энелерге, жаш энелерге, айым кыздарга, мырзаларга бул тиешелүү болот. Себеби муну түшүнгөндөн кийин ар бир адам, инсан өзүнүн алдына ала кое турган мыкты үй бүлө түзө турган план болсо, анда албетте бул 1000 күндүк өтө маанилүү мезгилин түшүнүп, терең билип, анын ичинде кандай аракеттер жасоо, бул ойлойм биздин жарандарга пайдалуу болот. Туура айтасыз, чоң рахмат. Ал эми жалпы эле айтканда, мисалы үчүн аялдардын жана балдардын тамактануусу, өзгөчө мисалы үчүн кош бойлуу айымдар же бала эмизген айымдардын тамактануусунда кандай өзгөчө муктаждыктар бар? Эмнеге маани бериш керек? Балким ошол тууралуу жалпы оюңузду айтып
кеңештерге токтолуп кетесиз? Эми ушул 1000 күндүк өтө маанилүү мезгилден баштасак, албетте биринчи мезгилде бул кош бойлук мезгилде биз баягы физиологияны эстей берсек, түйүлдүктүн пайда болуусу менен түйүлдүктүн өсүүсү, андан ары төрө элек ымыркайдын акыбалын баарын карап чыксак, албетте кош бойлуу айымдарга өтө маанилүү болуп бул азыктар болот. Азыктардан тышкары кошумча микроэлементтер. Эгер ушу эки тараптан карасак, албетте ар бир үй бүлө мүчөлөрү жеке эле жакшы айым апа эмес, үйдө курчаган үй бүлө мүчөлөрү да жардам бериш керек. Буга эмне деген себебим? Ошол эле кээ бир микроэлементтин жетишсиздиги таасир берип коюшу мүмкүн түйүлдүктүн өсүү учурунда. Органогенез деп коет, органдардын системаларынын түзүлүшү учурунда эгер ушул жетишсиздик болсо, фолиевый кислота кычкылы жетишсиз болсо, анда албетте бул жанагы нерв системасынын ар кандай кесепеттери пайда болушу мүмкүн. Же йоддун жетишсиздиги болсо, тубаса жанагы оорулар да пайда болушу мүмкүн. Нерв системасынын жакшы акыл эстүүлүгү жетишсиздиги болгондугу. Ушундай эки мисалдан эле карасак, албетте баягы азык пирамидасын карап, кош бойлуу айымдар эгер 5 сыйра жөн эле кош бойлууга чейин тамактанса, калориянын талабы көтөрүлгөн үчүн жана анын сапаты да өзгөрүш болгон үчүн баягы 300 калориядан тышкары деген сөз 6 жолу тамактаныш керек. Эне сүтүн эмизип атканда, эмчек эмизип атканда албетте 7 сыйра тамактаныш керек. Башкача айтканда, саны боюнча дагы тамактануусун жакшыртат, сапаты боюнча да жакшыртат. Сапаты дегенде ошол баягы эле азык пирамидасына кайрылып карасак, ошондо өтө пайдалуу кайсы биздин азыктарда ошол микроэлементтер түздөн түз денеге кирет, а кайсы учурда ошол микроэлементтерге кошумча дагы таблетка, витамин түрүндө кошумчалаш керек. Мисалы, азыр баардык үй бүлө медицинада сунушталат витамин кошумчалары, йод, фолий, кычкылы жана темир жетишсиздиги болгондо, мына ушу 3 элементтен тышкары дагы майда микроэлементтер, витамин А же цинк болсо, же кальций болсо, ал да ошол жанагы азык пирамидасы менен эрежеси менен маданият, тамактануу маданияты жаңы деңгээлге көтөрүлөт деген сөз да. Кош бойлуу көпчүлүк учурда ушу жаштарын айрыкча тарбиялаш керек тамактануу маданиятына. Андан кийин экинчи мезгили ушул баягы 1000 күндүк маанилүү мезгилдин экинчи мезгили бул 1 жашка чейинки акыбал. Албетте эне сүтүнүн өтө жакшы пайдалуулугу 6 айга чейин толук калориялык жактан да, сапат жактан дагы талапка жооп бере турган мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ушу 6 айлыгында албетте кошумчалуу болот. Ошондуктан баягы эмчегимиз аткан апа дагы эле сан боюнча 7 жолу тамактанып калат. Азыктары дагы сапаты боюнча жакшы боло баштайт. Балык болобу, эт болобу, же сүт азыктары болобу, же жанакы кесек дан азыктардан даярдалган тамактар болобу, ошолордун эсебинен өзүнүн калориясын, сапатын көбөйтүп, балага да эмчегимиз деп атканда да өтө жакшы шарт түзүп берет. Эгер ал шарттар түзүлбөсө, албетте ошол биринчи жаштагы ооруга кесепетине келип калуу учуру көбөйө баштайт да. Анан ошол экинчи жашка келе турган дагы мезгилде бул албетте булчуңдардын өсүүсү, бул албетте нерв системасынын толук бүтүлүшүнө сарптала турган пайдалуу азыктар. Аны ошол дагы эле ошол азык пирамидасынын колдонуусу менен баягы балага өзгөчө. Эгер мисалы төрөгөткө чейин эне көбүнчө иштесе, эмчегимиз учурунда дагы жарым мезгилинде эне көп иштесе, анан экинчи мезгилинде балага баягы кошумча тамактануу берип атса, ошо кийинки 3-чү мезгилде, баягы 2 жашка чейинки мезгилде тамакта баланын аракети. Ошондо албетте ата-энелердин болгон көзөмөлү, аракеттери, кошумча тамактардын сапаты ошолордун баары тең таасир берет. Чоң рахмат. Ал эми ошол эле кошумча тамак тууралуу жалпы эле калк арасында 1 жаштан кийин же 1 жаштан өткөндөн кийин кошумча тамак берип баштаса болот деп, так бир убакыт кайсыл учурда берип башташ керек экен, так биле беришпейт деген маалыматтар дагы бар да. Ошол тууралуу бир аз кенен айтып өтсөңүз мисалы үчүн. Эми адам баласынын физиологиясын изилдеген илимден көп буга чейин деле сунушталып турат. Эгер ушу 5 айдан кийин эле 6 айдан кийин эле бала өзүнүн аракеттерин көрсөтө баштаса, бир эле мисал аракети оозуна баардык нерсени мындай изилдөө катары
сала берсе, бул даярдыгы тамактанууга, кошумча тамак алууга даяр экендигин белги көрсөтөт. Ошон үчүн эгер урматтуу ата-энелер үйүңөрдөн кичинекей бала бар болсо, наристе 6 айга жакындаганда ушундай иш аракеттер пайда болсо, отуруп кыймылдап, анан ушу оозуна бир ар кандай буюмдарды алып баруу аракеттери болсо, демек бул кошумча тамактанууга даярдык экенин, өзү да ошондой кыймыл аракеттер жасай баштайт. Ошондо албетте ошол жанагы азык пирамидасына ылайыктап, кошумча тамак медициналык кызматкерлердин кеңеши менен тууралап, кээ бир учурда балдар оорукчалыраак болсо, ал акыбалы начарыраак болсо, анда башкача кошумча тамактар, күчтөлгөн кошумча тамактар берилет. Ошонун баарын эске алуу менен баланын өсүүнө жакшы шарт түзүп бериш керек. Ал эми ошол эле эне сүтүн берүү, эмизүү 6 ай сөзсүз түрдө, андан кийин 2 жашына чейин эгер мүмкүнчүлүк болсо уланта бериш керек деген сыяктуу адистер тарабынан кеңештер берилип келет. Ушул тууралуу дагы мисалы үчүн биздин калк арасында кандай ой пикирлер, сиз гинеколог катары балким бейтаптар менен баарлашканда, сүйлөшкөндө көрүп калсаңыз керек, толук кандуу ушул учурдун маанилүүлүгүн балким түшүнбөй келебиз, билбей келебиз. Узартылган эмчек эмизүү шарты бул бардык жактан утат. Эне жактан карасак, ал утат, себеби ошол өз ара күтүлбөгөн кош бойлуктан алдын алат десек болот. Албетте шарттар болуш керек. Түн ичинде 2ден кем эмес, 3дөн кем эмес эмизүү болсо, албетте эрте күтүлбөгөн кош бойлуктан алыс болот деген дагы ошондой жакшы пайдалуу жагы бар эмчек эмизүүнүн. Экинчи жагы ошол эне сүтүндө улантыла берет. Баягы иммундук жактан өтө пайдалуу вирустарга же башка зыян заттарга каршы тура турган иммун системасына пайдалуу болгон заттар чыга берет эмчек сүтүндө. Ошон үчүн ошо уланты бергени да жакшы болот. Балдарды эмизе берет 1 жашка чейин, 1,5 жашка чейин, 2 жашка чейин. Башкача айтканда сунушталат, ошо токтотпош керек эмчек эмизүүнү. Анан ошол иммундук жактан да пайдалуу жагы, контрацептиктер жактан пайдалуу жагы, албетте үчүнчү жагы ошо азык, эмчек сүтү аркылуу дагы пайдалуу белоктор, макроэлементтер бериле берет балага. Түздөн түз жакшы бара берет деген сөз да. Жырлар же углеводдор, пайдалуу углеводдор да бара берет эмчек сүт аркылуу. Ошон үчүн эмчек эмизүүнү позитивдик жактан караш керек, ошо улантуусун. Ал эми ошол эмчек эмизүүнү токтотуп, анын ордуна жанагы азыр өтө көп жаңы чыгарылган мисалы үчүн тамактар бар, анын ордуна смесь деп коюшат, ошолорду колдонушат. Аларга бир аз балким тийип өтөрсүз, алардын зыяндуулугу мисалы үчүн эмне үчүн эне сүтүнүн ордуна аларды койбош керек? Айрыкча ушул эрте убакытта, ушул 6 айга чейинки эне сүтүн башка кошумча сүт аркылуу, азыктар аркылуу алмаштыруу аракеттери бизди дарыгерлерди өтө коопсуздурат. Себеби баягы жаңы төрөлгөн наристенин ичегиси жакшы бышыла элек, аны быштырыш үчүн чындыгында бул эне сүтүнүн өтө касиети керек. Эгер айрыкча ошол биринчи жумаларда жаш энелер чыдабастан эмчек уузунун жартынан орчу айтканда трещина болуп калат, же сүт көп келип, аны жакшы өз убагында бере албагандан, суук тийгиздирип алгандан кийин жаш айымдар коркуп ушул кошумча сүт азыктарды берип койгон балдардын атайын кошумча азыктарын берип коет да. Ошондо биз да боло турган жакшы маселелерди бузуп коюп атабыз да. Ошо ымыркайдын ичегисинин бышып жетүүсүнө, ошо ымыркай биринчи сааттарда, биринчи күндөрдү интеллектуалдык белокту алуу шартына бузуп коюп атабыз да. Албетте мен түшүнүп атам, кээ бир учурларда түнкү маалда бала деген түнкү маалда көбүнчө активдүү болот, анан ата-эне көнбөгөндүктөн, уктагысы келгендиктен ошондой жеңил аракетти тандайт. Мен сунуш кылат элем, урматтуу энелер, эгер наристе төрөлгөндө түнкү режимге көнүш керек. Башкача айтканда 40 күндө бекерден кыргыздарда айтпайт. Ошо 40 күн ата-энелер жардам бериш керек бири-бирине, ошо ымыркайдын күндүзгү режимге өтүүгө, туура тамактанууга, ушул эмчекти сүтүн туура кабылданууга жардам берүү шарт түзүп бериш керек.
Çok rahmat. Ал эми ошол жанагы биринчи эң маанилүү 1000 күндүн биринчи бөлүгүнө өтсөк дейли. Жана 9 ай боюнда кош бойлуу болуп турган учурда айымдардын туура тамактанууга болгон кандай көңүл буруш керек? Ошол учурда мисалы үчүн ошол эле фолий, жана темирдин жетишпездиги, фолий кислотасын балким кошумча катары албаса, азыктар аркылуу кайсыл азыктарга басым жасаш керек балким? Пирамида, азыктар пирамидасынан кайсыл азыктарга, кайсыл топко балким көңүл буруш керек айымдар? Мисалы ошол дагы бир өтө маанилүү микроэлемент темирдин жетишсиздигичи, аны ымыркайдында эмеси кесепети пайда болот, баланда кесепети, ошол аялдын өзүнө да ден соолугуна кесепети тирет. Аялдын ден соолугуна кесепети тиет себеби ошол төрөтүш учурунда же төрөттөн кийинки кан суроо коркунучу кандын уюлушуна таасир бериши мүмкүн. Ошондо баягы резервдик компенсациялык өзүнүн жөндөмдүүлүгү начар болуп, кээ бир учурда ошо өзүнүн калыбына келүү кыйын болуп, инфекция жугушу мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу кош бойлуу айымдар, силерден өтүнүч, темирди толуктануу жалгыз эле ошо пирамида азыктарынан тышкары ошо дарыгердин сунушу менен таблетка түрүндө темир микроэлементи да алыш керек өзүнүн ылайыктуу дозасы менен. Ошол ылайыктуу доза менен алгандан кийинки перспективасында ымыркайга дагы ошол кан аздуулукту болбошуна дагы таасир берет. Ымыркайдын батышул өтө маанилүү 2-3 1000 күндүк мезгилди жеңил өтүүгө жакшы өбөлгө түзүп берет. Ошон үчүн кош бойлуу учурунан башташ керек. Туура ошол темир азыгын, темир микроэлементин жалгыз эле ошо пирамида азыктарынан тышкары ошо таблетка түрүндө сунушталды. Çok rahmat Арсен Аскерович. Ал эми азыр дал ушул фолий жана темир жетишпездиги болбош үчүн, мисалы үчүн кошумча азыктар пирамидасындагы орун алган топтордун арасынан ошол эле жашылчалар, жемиштердин колдонуусу менен кандай оңой жана бат салат сыяктуу мисалы үчүн тамак аш жасай аласыз? Сизге биздин ашпозчубуз өзүнүн ыкмаларын жана рецепттерин көрсөтүп кетмекчи. Анда кезекти ашпозчубузга берели. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин атым Мырзабек Рызбаев. Мен шаардагы Кайнар ресторанынын шеф-повару болуп иштейм. Бүгүн биз сиздер менен машкордо шорпосун жана боор кошулган кызылча салатын даярдайбыз. Машкордо шорпосу үчүн бизге керектелүүчү азыктар бул кадимки уй эти, сабиз, пияз, картошка, андан кийин нокот, горох, маш, күрүч колдонулат. Ал эми азыр азыктардын баарын туурап даярдап алалы. Картошканы чоң-чоң кылып эле туурап алабыз. Андан кийин сабиз. Сабизди да ар кандай кылып кессе боло берет. Пияз. Уй этин кесип алабыз. Уй этин майдараак кылып эле кесе беребиз. Уй этин бир аз тоңдуруп алсак, кесүүгө оңой болот. Дагы бир айтып кетчү нерсе, нокотту алып бир күн мурда сууга чылап алсак, бат бышат. Мен кечиндеси чылап койгом. Биз азык түлүктөрүбүздү кесип даярдап алдык. Анда эмесе машкордо шорпосун бышырууга кеттик. Анда эмесе баштадык. Суу майын куябыз. Биринчи очередь биз этти кууруп алабыз. Эт куурулганда өзүнүн даамын берет биздин шорпобузга. Ошон үчүн жакшылап кууруйбуз. Андан кийин пиязды салабыз. Пияз бир аз куурулгандан кийин сабизди салсак болот.
Биз куруп жаткан кезде жашылчаларды бат-баттан салсак боло берет. Себеби дегенде биз суу куйганда кайнап биздин жашылчаларыбыз бышат. Бир аз куруп суу куябыз. Суу, шорпо боло берет. Менде бир аз даяр шорпо бар эле, ошон үчүн мен шорпо куям. А негизи суу куйсак деле боло берет. Ал эми картошканы биз кайнагандан кийин салабыз, себеби картошка батышат. Бир кайнап алышын күтөбүз. Биздин шорпобуз кайнап чыкты. Кайнаганда бир аз кара мурч менен бир аз туз кошобуз. Тузду азыраак кошобуз. Кайнап чыккан кезде биз маш, и ушул эле кезде биз суу ачылган горох кошобуз. Алдын ала машты, күрүчтү жууп даярдап койгонбуз. Тузун байкап коебуз. Туз жакшы. Машкордобуз даяр болду. Көкчөп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз азыр боор кошулган кызылча салатын даярдайбыз. Ал үчүн бизге ар түркүн салаттар, кайнолуу, башкача айтканда чернослив, кызылча, клюква, кадимки эле быштак, боор жана жаңгактардын түрлөрү колдонулат. Анда эмесе баштасак, эң биринчи биз кызылчаны кесип алабыз. Чоң-чоң кылып эле кессе болот. Кызылчаны сууга биринчиден сууга кайнатып алдык. Кайнатып тазалап, андан кийин мондай чоң-чоң кылып кесип алдык. Андан кийин клюкваны болсо бир аз кум шекер кошуп кайнатып эзип алабыз. Эзгенде бизде соус, заправка болот салатка. Кадимки эле сковородкага же мондай сачейникке салып туруп, үстүнө сахар кошуп туруп эле отко коебуз. Отко барганча биз боорду да алып алабыз, боорду да куурушубуз керек. Отко коебуз. Клюква өзүнүн ширесин берип, кум шекер менен аралашкан соусубуз даяр болот. Сковородкага суу майды, кадимки эле суу майды коюп, катуу кызытыш керек. Андан кийин боорду салып, кууруп алабыз. Куурулган боорду тарелкага чыгарып алабыз. Заготовка. Жасалган соус менен кызылчаны заправка кылып алабыз. Салдым. Алгач ирет кызылчабызды тарелкага акырын салып алабыз. Андан кийин боор. Боордон кийин кайнолуу. Чернослив кадимки эле. Кайнолууну кадимки эле күнгө кургатылган. Денеги жок. Андан кийин кадимки эле быштак. Быштакты колдонобуз. Андан кийин грек жаңгагы. Андан кийин кешүү. Негизи грек жаңгагынан башка
кандай жаңгак болсо колдонсо боло берет. Арахис же болбосо бадам, данек боло берет колдонсо. Андан кийин биз жашылча чөптөрүбүздү даярдап алабыз. Бул жерде да кайсыл көк чөптөр болсо аны колдонсо боло берет. Аларды майдалап даярдап алабыз. Мен колдонгон азыр бул жерде бул шпинат, руккола жана айсберг салаты. Көк чөптөрдү салаттарга колдонгон аябай пайдалуу. Эң пайдалуусу шпинат. Бирок шпинаттан башкасы деле негизи салатка колдонгон пайдалуу. Биз көк чөптөрдү бир аз туз кошобуз, көп эмес, аз. Андан кийин кадимкилер суу май менен заправка кылып алабыз. Жакшылап аралаштырып, биздин салатыбыздын үстүнө биздин салатыбыз даяр болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин машкордо шорпобуз жана боор кошулган кызылча салатыбыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун, туура тамактаныңыздар. Урматтуу айымдар, ашпозчубуз тарабынан сизге берилген ыкмаларды, рецепттерди колдонуңуз. Сөз түрдө азыктар пирамидасындагы жер жемиштерди жана 3 топто орун алган азыктарды колдонуп, өзүңүзгө тамак даярдоону эч качан аянбаңыз, аракет кылыңыз дейли жана маегибизди улантабыз. Акыркы суроолордон болуп, анда сиз өзүңүз азыркы учурда Кыргызстандын эң эле белгилүү гинекологдордун бирисиз. Сизде балким тажрыйбаңызда азыркы учурда эң эле көп кездешкен көйгөйлөр дейле, ошол эле миң күн ичинде айылдардын, балдардын тамактануусунда балким эң эле көп кездешкен көйгөйлөр кайсылар? Жана ошондой эле жалпылап эле биздин теле көрүүчүлөргө, айымдарга кайсыл кеңештерди айтып өтмөкчүсүз? Урматтуу ата-энелер, урматтуу айымдар, албетте менин тажрыйбамда азыр келип турган кош бойлуулардын саны деле көп болуп атат. Жаштарда кош бойлууну пландаштырган жаштар да болуп атат. Анан азыркы ошо өтө коркунучтуу, кооптуу кош бойлуулук болуп аткан айымдар да бар. Анан ушуларды карап чыгып, бир сунуш кылат элем. Чындыгында өз убагында дарыгерлерге барып, көзөмөлдөн өтүп, андан тышкары туура тамактанууну аткарып, андан тышкары жанакы темир жетишсиздигин таблеткаларын кошумчалап, фолий кычкылы жетишсиздигин кошумчалап, йод жетишсиздигин кошумчалап атайын таблеткаларды алса болот. Мен түшүнүп атам, албетте азыркы кымбатчыл учурда, жетишсиздик учурда үй бүлөгө ушул кошумчалап тамакты да санынан да сапатынан жакшыртуудан тышкары дары, витаминдерди кошумчалоо кээ бир учурда кыйынчылыкка болот. Бирок эгер ушул сарптоону азыр жакшы аракет кылсаңар, кийинки төрөт учурунда же төрөттөн кийинки кабылдоолордон санасаңар, ал кабылдоолордун саны, баасы абдан кымбат болуп кетет. Ошон үчүн азыр мындайча айтканда түшүнүү менен кош бойлуу айымдарга жардам бериш керек, ошо таблетка, витаминдерин бериш керек алдын алуу тарабынан. Анан албетте азыр заара инфекциясы да көбөй баштады. Ошон үчүн жанакы анализдерди туура өткөрүп, кээде симптомдор жок болсо деле, бирок дарыгер таап атса, ошону дарыларды жеп турганга аракет кылыш керек. Эгер кээ бир учурда вирус же бактерия коркунучу болсо, аны изилдөө жүргүзүп, өз убагында аны да дарылап аракет кылыш керек. Себеби ошо төрөт учурунда же төрөттөн кийинки кабылдоолор болбош үчүн ушул туура дарылоо өз убагында эрте дарттануктуу бул абдан маанилүү болуп саналат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, алтын 1000 күн, эң маанилүү 1000 күн ичинде эне жана бала өзгөчө тамактанууга муктаж экендигин эч качан унутпаңыздар. Арсен Аскерович бүгүнкү биздин студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгер балаңызга биринчи 1000 күнүндө, эң маанилүү күндөрүндө, эң башкы, эң негизги эмнени бере алам деп ойлоп жаткан болсоңуз, анда кийинки чыгарылышыбызда биз менен бирге болуңуздар дейли. Кийинки чыгарылышта сиздерге дал ушул 1000 күн тууралуу, балаңыздын ден соолугу жана сиздин ден соолугуңуз тууралуу кенен маек курмакчыбыз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө дейли, сак саламатта туруңуздар.